Nike okup kalabız da, nike okup kalganda 20'ga çıkan ayal, 25'e çıkan erkek. Al jerde 35'e çıkan eki jеңesi olturap, anın janagılardan daratda kança farz var, usulda kança farz var, kantip juunuş kerek desең, 25'e çıkan bala 25 yıldan beri usuldun kantip juunuştu bilbeyt kebirler. Turmuşka çıkıp atkan ayal, al jerde kosmetikani betke şpaklokkan tartıp bütkön büt bardığınыча. Bet görünbeyt, аны жууса башка эле адам болуп калат. Ошондой даражада боёнгон. Бирок гусулду кантип кылышты билбейт. Даратты кантип кылышты билбейт. Даратта канча фарз бар, гусулда канча фарз бар билбейт. Турмушка даярдоо дегенде, мына ушул аялдарыбызга барып айтсак, турмушка даярдоо дегенде аны чырайлуу кылып жасоо эмес. Эң биринчи, албетте күйөөгө тийгенден кийин ал гусулга, даратка муктаж болбойбу? Болот албетте. Эң биринчи ошол нерсени билсин. Ошол жерге турган 35'e çıkan jеңесинен сурасаң, ал 4 баланын энеси өзү. 4 баланы төрөп койгон. Ал андан сурап, гусулдун тартиби кандай десең, ал билбейт. Кантип жуунас десем, шампунду алып келем, куям, душка неме кылам, бир чаканам чыгып кетем. Ошентип айтып жүрөт канча жеңелерибиз. Ол дегени сизге канча жылдан бери сизге гусулсуз, дарасыз тамак жасап берип атат деген маселе. Алымдарыбыздын сөзү бар да. Ayaldın darasız жасаган тамагынын себеби эркектин багымдат намазына турбашта себеп болот дейт. Ayaldın darasız жасаган тамагы эркектин багымдат намазына ойгоно албашта себеп болот дейт. Эми ошол аял гусулсуз тамак жасасачы, гусулу жок тамак жасасачы, анда наулду билла, анда Кудай сактасын. Үй бүлөдөгү бүт бардык, айтат го кебирлеричи. Үйүмү тазалашым керек, жин шайтан тазалатышым керек, окутушум керек. Биринчи биз үйүбүздү жин шайтандан эмес, бейнамаз менен бегусулдан тазалайлы бир туугандар. Үйүбүздө бейнамаз, бегусул биринчи болбосун. Ошол келиндерибизди гусулдун тартибини билсин. Күйөөгө тийип атканда ал келин лактарды коюп атат, чачка красканы коюп атат. 1 айлык, 2 айлык же 1 жылдык каш кирпиктерди жасатып атат. Андан гусул өтөбү? Өтпөйт эч качан андан гусул. Мына ошол нерсеге көңүл буруш керек да. Ага жуунганды үйрөткөнүңүз менен анын буягы бардагы чыгып бүттү го. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат: "Ашаддун нас азабан яумал кияма аллазина юдохуна би халқилла." İnsandардын кыяматта эң катуу азап чеге тургандары Аллах берген келбетти өзгөрткөндөр дейт. Кайра айтам, insandардын кыяматта катуу азап чеге турганы Аллах берген келбетти өзгөрткөн инсандар дейт. Allah ошончо каш бердиби? Жетет Аллах берген каш. Аллах берген кирпик сага жетет. Аллах берген чач сага жетет. Аллах берген жүз, Аллах берген ооз сага жетет. Аны ар кандай операция кылып, аны ар кандай кылып өзгөртүштүн кажети жок. Өзгөрткөн болсо кыяматта катуу азабы бар дейт Пайгамбар алейхиссалам. Келиңиздер. Дагы бир коркунучтуу жери бар. Мына ошол каш койгон, мына ошол кирпик койгондордунчу. Мейли бул жашоодо гусулсуз жашап өттү. Өткөндөн кийин аны өлүп кала турган болсо, ошол жасалма кашы, жасалма кирпиги менен өлүп кала турган болсо, мына ошол нерсени билейли. Аны жуунтуп аткан мезгилде тырнагындагы лагын эптеп өчүрсө болот, жеткизсе бир нерсе мененчи. Бирок мына 1 жылдык кашыны жулуп ыргыт бере албайсыз. Андан гусул өтпөйт. Баштагы красканы кыр бере албайсыз, чачыны кошупчу. Ага шарият уруксат бербейт. Эч кандай анын денеси мүчөсүнөн бир нерсени алганга шарият уруксат бербейт. Кандай өлгөн болсо ошондой алып барып көмүш керек. Бир гана жууш керек. Эми жууп атканда мына ошол өлгөн учурда анын гусул болбой калат да. Акыркы сапарына дагы жашоодо гусулсуз өткөнү, гусулсуз жашаган аз келгенсип, акыркы сапарына дагы ал гусулсуз кетип калыш коркунучтары бар. Ошон үчүн мына ошол ар кандай косметикаларды колдонуп, ар кандай бир жасалма жолдор менен ар кандай жерлерин коштуруп, ар кандай бир нерселерди кылып аткан аялдарыбыздын кулагына алтын сырга болсун. Гусулсуз жашап өттүң, гусулсуз жашадың, бирок гусулсуз өлүп кетпегин. Келгиле. Мына ошол нерсени эгер буга чейин кылып аткан болсо, мындан кийин токтотсун. Мындан кийин мына ушул амалдардан токтоп, Кудай үчүн Кудайга кайтып, өлүп калыш жеңил эле. Ха дегенде де өлүм келет, дароо эле келе турган нерсе. Кокусунан бир өлүм келген болсо, аягыбызга гусулсуз кетип калбайлы. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Radina billahi ta'ala rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya ve rasulah.